Кырсык 21 январ түнү болгон. Ушул тапта милиция кызматкери ооруканада Бишкек шаарында 34 жаштагы келиндин өмүрүнө забын болгон жол инспектору экспертизанын жыйынтыгы боюнча мас болуп чыкканын кала милициясынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Эскерте кетсек, Каргаша 21 январда түнкү саат 12:35 чамаларында 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Toyota Aviansos жана Mercedes-Benz кагышкан. Биринчи унаадагы айдоочу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 27 жаштагы аймактык тест көчүсү болуп чыккан. Кырсыктын кесепетинин келин ошол жерден көз жумса, жаракат алган инспектор ооруканага жеткирилген. Рахмановдун айтымында факт каттоого алынды. Баштапкы тергөө башталып, кылмыш иши козголду. Андан тышкары милиция кызматкерин камакка алуу сунушу киргизилип, ооруканага күзөт коюлду. Ушул тапта Октябрь райондук милициясынын жетекчилигине карата кызматтык териштирүү жүрүүдө. Анын жыйынтыгы тууралуу кошумча маалымат берилмекчи. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Биздин каналга катталып, акыркы жана жаңы маалыматтар менен кабардар болуңуздар.